Ошондо мен ойлонуп отуруп биздин ошо проекттин ичинде ошо пландаштырып ушул ар бир сот мекемесин ушу бир жылда эмес ушу 3-4 жылда гана кыдырып чыктым баарына. Ушу мүмкүнчүлүк болду. Ар бири канча тыйын керек, канча каражат керек, эмне техника керек, канча киши иштейт, штат түрүндө, канча судья бар, канча сот кызматкери бар. Ошо сот мекемелер эмес, ошол эле сот аткаруучулардын да мекемелери бар. Аларга канча каражат керек. Ал жөнүндө маалыматка даяр эмес болчу. Анын баарын чогултуп ошол 5 жылдын ичинде буюрса мына ар бир сот мекемесинде интернет бар. Ар бир сот мекемесинде ошол эле компьютер, техника, офис техника жагынан мурун жок дегенде да кагаздары да жок болгон, кеңсе буюмдары да жок болчу. Азыр бүт баары кенен. Любой убакта ошол электричество болобу, свет болобу, ошол баары жооп берсеңиз, ал материалдык жагында сиз айтып атпайсызбы? Жыйынтыгы боюнча соттун көз каранды эместигин камсыздоо да эмчи. Сиз айткан нерсе, сиз айткан суроо. Ал ошол жыйынтыгы эмнеде деп атасыз? Мен ошол жыйынтыгын ошол салыштырмалуу түрдө сизге айтып берип атам. Бүгүнкү күндө кайсы сот мекемесине барбасаңыз, ошол жерде интернет бар, ошол жерде компьютер бар. Ошолордун баары тең көйжө айтып кеткендей эле баягы цифралар барбы? Ар бир статья боюнча өзүнчө деп атпайбы? Ошолордун баары эсептелинип, ошолордун баары такталып, сот департаменти менен, жогорку сот менен, совет судьи менен, ошол эле адилет сот мекемеси бар, ошол адилет сот мекемесинде программисттер, компьютерщиктер бар, ошол эсептей турган өз кызматкерлери бар. Ар бир нерсени тыйынына чейин эсептеп туруп, ошол 1 миллиард 215 миллион сом чыкты. Бул деген эмки программа, ага чейин дагы 4 жылдык программанын азыр бүгүн жыйынтыгы ошол эле сот KG сайты болуп атат. Ошол эле Ак сот KG сайты болуп атат. Ошол эле бүгүнкү күндө мына кечээ же бүгүн ошо көчүп кирип атса жаңы центр обработки данных курулду. Ошол жүрөк болот да, ошол сердце, вот это и все электронное правосудие да. Сиз материалдык техникалык жактарын айтып атасыз. Менин кесиптешим сурап атат. Сиз түшүнбөй атасыз сурага. Болот тургандан мисалы үчүн жок дегенде эксперт катары сиздер сунуштай аласыздар. Мындай бир башка өлкөлөрдө мондой ушундай учур болгондо, мондой нерселерди колдонгон эле судьяларга алардын чечимдерине сырттан киришүү болбош үчүн могу нерсени карап көрсөңүздөр болот деген нерсени сунуштай аласыздар. Судьялар бул боюнча судьялардын чечимдерине сиздерден туура эмес айтып атат, что ар бир ишкерлер сырттан киришүү болот. Сырттан киришүүгө мыйзам менен аспектин жогоруда тыюу салат. Мындан тышкары бизде мурун эле мен айтып кеткем жолугушууда. Жанагы сырттан судьялардын ишине киришүүгө тыюу салуу декабрь 17-жылы соттор кеңеши тарабынан бекитилген жобо бар. Ал боюнча жанагы о публикации непроцессуальных обращений процесстен тышкаркы сотторго киришүү болсо кандайдыр бир үчүнчү жактан сиз айтып аткан жанагы адамдардан депутаттар жана башка адамдардан ушул иш боюнча деп кайрылууларды биз деген мында тартип бар, өзүбүздүн сайтка жайгаштырып атабыз. Ал жерде жобо бар. Эгер судьяга ошондой киришүү жазуу түрүндө, ОЗК түрүндө киришүү болсо, айтып кайрылуулар болсо, судья тиги төраганын маалындай, ушундай мага болду деп, анан өзү жайгаштырат. Вот ушул күнү мага балача түгүнчө ушул иш боюнча тигиндей мындай кайрылуу деп. Сайтта бир нече кайрылуулар болгон, мына мага да келип түштү. Мен айтып атам, жана адис бар, адиске дагы кошо жазабыз. Коллегиянын төрагасына жана адиске дагы виза берет. Ошону кароо боюнча алар карайт дагы анан жайгаштырат. Бир нече жайгаштыруулар бар. Непроцессуальное обращение когда имеет место, деги адистер жайгаштырат. Андай болот турган ачык мисал айта аласызбы? Үчакра Оморова маселеси боюнча кандай чара көрүлгөн? Ачык интернетте Үчакра Оморова боюнча жанагы мөөнөтүнөн мурда иштен бошотуу деген Үчакра Оморовадан кабыл алынган соттун кеңешинен тартип комиссиядан анан кийин президенттин указы чыккан.
освободить досрочно от жизненного. Бизде тартип комиссия ар тараптуу карады дагы ушундай чечим кабыл алды өз алдынча. Эч бир жактын бийлигишүүсү жок. Ага мен да кайталап сот система буга эч качан эч бир бийлигишүү кылган эмес. Манас Арабаев жөнүндөчү. Манас Арабаев боюнча мага бир нече жолу дагы депутаттар деле берген, башка ушундай жолугушуу да берип атат. Жеке өзүмө Манас Арабаев эч качан тиги иш боюнча эч качан айткан эмес, бул ишти мындай кылгыла антып келе деп. Себеби өндүрүштү, менин личный өндүрүшүмдө бул иштер жок. Ал эми жанагы Омарова дагы мектепте кийин ачык кат менен апасы жазбады ачык кат боюнча. Ал боюнча Омарова кадимки болгон эмес. Омарова же төрагасына же болбосо мага келип дагы ушундай бийлигишүү болуп атат деп кайрылган эмес. Анан кийин кайсыл жактан эмне деп атса, эгер ушундай бийлигишүү болсо, анан ошонун бийлигишүүнүн негизинде чыгарса, демек Омарова туура эмес кылган. Макулсыздарбы? Эгер бийлигишүү болгон, ошондуктан мен ушундай чечим кабыл алдым десе, демек это нарушение, это законно допущенное судьей, в чьем производстве находится дело.